Коңурук тартканга көпчүлүк адамдар көңүл бурбаганы менен ал илдет болуп эсептелинет. Өзүнчө эле бир симптом болбостон көп оорулардын кесепетинен келип чыгат да. Коңурукту көп биздин эл көңүл бурбайт экен да. Коңурукту кичинекей балдардан чоң кишилерге чейин тартат, аял эркекке карабайт да. Статистика боюнча коңурукту 57% эркектер тартат экен дагы 40-43% аялдар тартат экен. Кичинекей балдар баягы 10%-тин тегерегинде болот экен да. Коңурук тартуу процессинде тамактагы аба өткөрүүчү жолдор ичкирет да. Адатта дем алуу бузулуп, аба өпкөгө ар кандай үн коштогон абалда кирип чыгып калат. Коңурук тарткан маалда денеге кычкылдык жакшы барбагандыктан баш мээ менен жүрөккө күч келип, ден соолукка олуттуу зыян тийгизет. Дем алуу учурунда аба өтө турган өйдөңкү дем алуу органдарынын өзгөрүүсүнөн пайда болот экен да. Ошондо дем алуу аба кирип чыга турган өзүнчө канал деп коелучу, мындайча айтканда. Ошол жерде тарый баштайт экен дагы өзгөрүүлөрдөн, анан кийин адам коңурук тартып түнкүсүн ар кандай звук, үндөр чыга баштайт экен да. Кичинекей балдарда көбүнчөсүн аденоидный вегетация деп коет. Мурдун артындагы иммунный өзүнчө ткандар бар да, ошолор чоңоюп кетет кичинекей балдарда. Эң основной эле причина белгиси ошол да. Коңурук тартуунун себептерин айта кете турган болсок, ашыкча салмак, кошумча май ткандары жаратат. Анын себебинен тамак жабылып, нормалдуу дем алууга тоскоолдук кылат да, коңурукту пайда кылат. Андан сырткары жаш курактын жогорулашы менен да таңдай жана тил булчуңдарынын иштеши начарлап, уйку коңурук менен коштолот. Анан бул аябай коркунучтуу болгон себеби биринчиден ошо жана социалдык проблемага алып келет экен да, көбүгөчү. Себеби дегенде жаныңда коңурук тартса, сенин жаныңдагы киши да уйкусу бузулат экен да. Тамагын ачканда көрүнөт да, булардын даражалары бар. Первая степень, вторая степень деп коебуз. Ошондо кээ бирөөнүн тамагын ачсаң, баягы зефт деп айтылат биздечи. Ошол аябай мындай тар да, ачканда эле билинет. Анан коңурук тартасызбы десем, аябай тартам деп айтышат да. Анан бир жака көрүндүңүзбү, мындай эметкиңиз келбейби, дарылагылар келбейт көбүнчөсү. Анда эле бир киши келип бизге айтпаса, мен дарыланышым керек, эмне кылышым керек деген кеңеш сурашат да. Көбүнчө элдер көңүл бурбайт. Мындан сырткары, спирт ичимдиктерин чегинен ашыра ичкенде, уйкусуздук, чарчоо пайда болгондо, таңдай жана тил булчуңдары өз алдынча функцияларын жоготуп, коңурукту шарттайт. Ошондой эле мурунга эт өсүп кеткенден, сынуудан жаракат алгандан, же шишип кеткенин улам адам коңурук тартып калат. Ошондой эле ангина оорусуна кабылган кишинин алкын бездери чоңоюп, дем алуу жолдору кысылып, бул учурда да адам коңурук тартат. Статистика боюнча эркектер байланыштуу көбүнчөсүн ожирение көбүрөөк болот экен эркектердечи, анан тамеки тартышат экен. Алкоголдук ичимдиктер көбүрөөк ичкендиктен пайда болот. Анан стресс, эркектер баягы сыртына көп чыгарбайт да, ичинде. Ошол стрессовый состояние дагы ошондой көп нерсеге алып келет экен да, көбүрөөк коңурук тарткангачы. Анан жанагындай вредный привычка деп коебуз, тамеки чепкенде көбүрөөк болот ошондо. Коңурук тарткан адам сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуусу кажет. Семиз адамдар диетолог мектесе, айрымдар диагнозуна жараша дарыгерге кайрылуусу керек. Мисалы, адам ангинадан улам коңурук тартса, анда операция жолу менен алкын бездери алынып салынат. Мурду сынза түздөлөт. Ал эми тамеки тартып, ичкирик ичкендер мындай жаман адаттардан баш тартканы туура. Уйкусу камбагандар жакшы эс алууга убакыт тапканы оң.